Мектепти бүткөндөн баштап тынбай колхоздон мал багып, трактор айдап, андан кийин жүк ташуучуна айдап тынбай эмгектенип келген Жекшенбай Айнакул уулу жаш курагы келгенде ардактуу эс алууга чыккан. Чегерилген пенсиясы башында азыраак болгону менен жыл сайын көбөйүп отуруп ушул тапта 7000 сомго жетти. Жакында пенсияга жылдыгадан көбүрөөк сумма кошулат деген кабарды угуп, кемпир экөө кубанып калышты. Ар бир адам канчалык кошулса ошончолук сүйүнүп жатты. Аз көппү кошуп атат. Ошого рахмат. Быйыл да кошулат, жыл сайын акырындап кошулса пенсияда мамлекет карап атат. Рахмат ошонусу карап атканына дагы. 1-октябрдан тарта пенсия көбөйүп, ушул тапта жарандардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын президент Садыр Жапаров Facebooктагы баракчасына дагы жазды. Менин тапшырмам менен өлкөнүн министрлер кабинети пенсия өлчөмүн 2022 жылдын 1-октябрдан тартып жогорулатуу чечимин кабыл алды. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 735 миңдей пенсионер бар. Аларга пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом каралат. Эми бул максатка биз жыл сайын республикалык бюджеттен 90 миллиард сом бөлөбүз. Буга чейин пенсия өлчөмү орточо 200-300 сомго көтөрүлчү. Эми биз бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алдык. Албетте бул идеалдуу сан эмес, бирок бүгүнкү күндө бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардыгын жасап жатабыз. Мамлекеттин социалдык саясаты мындан арыда кыргызстандыктардын жашоо сапатын жана бакубатчылыгын жакшыртууга багытталат. Жалпы пенсия базалык жана камсыздандыруучу бөлүктөрдөн турат. Базалык бөлүгүнүн жогорулашы өткөн жылкы орточо айлыктын өскөнүнөн көз каранды. Бирок бул нерсе пенсиянын жалпы көлөмү пенсионердин өткөн жылдагы жашоо минимумунан төмөн болсо гана ишке ашат. Азыркы тапта өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 6340 сом, эң төмөнкүсү 1500 сом. Акыркы кварталга 1-октябрдан акыркы кварталга 4 миллиард 400 миллион сом каралып атат. Анын 3 миллиард 80 миллион сому бюджеттен берилет, 1 миллиард 400 миллионго жакыны пенсионный фонддон берилет бул акча. Анан азыр бүгүнкү күндө көп сөздөр айтылып атат, тиги кредит алып берип атышыптыр деген маселени көтөрүп атышат. Жок, эч кандай кредит алып берилген жок. Бул социалдык кызматкерлерге, медиктерге, мугалимдерге, госслужащийлерге, муниципальный служащийлерге бардыгына айлык көтөрүлгөндүктөн төлөмдөр да көбөйүп атат. Ошол төлөмдөрдүн эсебинен биз пенсияны көтөрүп атабыз. Алдыдагы пенсиянын базалык бөлүгүн белгилөөнүн жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоонун жыйынтыгы боюнча жалпы пенсиянын орточо көлөмү 8800 сомду түзөт. Бул орточо өлчөмдөн болжол менен 2000 сомго жогору. Ошондо 1-октябрдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чейин көтөрүлөт. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.